Жалал Абад областы, Ала Бука району, номер 21 Совет жалпы орто билим берүүчү мектеби, башталгыч класс мугалими Маткерим кызы Самара, 1-класс мекен тануу сабагы. Саламатсыңарбы балдар? Силер менен саламдашканымдан абдан кубанычтамын. Кана балдар, маанайларыбыз эң сонунбу? Маанайыбызды андан да сонун кылып көтөрүп алалыкчы чогуу. Аны үчүн биз силер менен чогуу жамгыр жаады оюнун ойнойлук, Кана жамгырды акырын колубузду столдун бетине бармактарыбызды тийгизүү менен жамгырды туурап баштайлык. Эми болсо колубузду бийик көтөрүп 3 жолу чаап коелукчу. Чагылгандын үнүнө окшоп атабы? Андан кийин кайра жамгыр жаасын, Жамгыр жаап атат дагы. Эми болсо колдорубузду бийикке, көккө көтөрүп, эки жака серпип коелук. Демек, бул шамал болсун, Эми балдар баарыбыз чогуу күн ачылды деп, колдорубузду кенен жайып, күндүн ачылганын туурайлыкчы. Кана эми күн ачылды. Күнгө кошо биздин маанайыбыз да ачылды, Эми сабагыбыздын жаңы темасы менен таанышалык. Темабыз жаратылыш кубулуштары. Сабактын максаты жаратылыш кубулуштары жөнүндө маалыматтарды аласыңар. Жаратылыш кубулуштарын өз алдынча эркин айтып бересиңер. Табиятка аяр мамиле жасоого тарбияланасыңар. Жаратылышта ар дайым ар түрдүү кубулуштар болуп турат. Мисалга аларды айта кетсек, жамгырдын жаашы, күндүн жаркырап чыгышы, булуттардын каптап пайда болушу, чагылгандын чагышы, шамалдын болсо согушу. Жамгыр жааганда эмне пайда болот балдар? Ооба, туура айтып атасыңар. Күн желе пайда болот, Бул өзгөрүүлөр жаратылыш кубулуштары же жаратылыш көрүнүштөрү деп аталат экен. Биз көптөгөн түшүнүктөргө ээ болдук силер менен чогуу. Эми сүрөткө кайрылалык. Сүрөттө эмнени көрүп атасыңар? Ооба, бул сары, кызыл алмалар. Эми силер менен чогуу алма данегинин өнүгүшүнө байкоо жүргүзүп көрөлү. Алманын ичинде данек бар. Данек баарыбызга көрүнүп турат, Данекти жерге көмсө, андан чырпык өсүп чыгат. Бир нече жылдан кийин ал өсүп, чоңоюп, мөмө берет. Эми баарыбыз кийинки сүрөткө карайлык. Мында балдар эмне кылып атышат? Ойлонуп атабызбы баарыбыз? Мында балдар бакта алма терип жатат. Алманын жыты сонун, алма таттуу. Эми силер менен чогуу сабакты бышыктап алалык. Мен силерге табышмак айтайын, а силер аны тапкыла. Асман ыйлап шулуктоп, көзүнөн жаш төгүлдү. Суусап турган эгиндер кулпунуп кооз көрүндү. Кана балдар, таптыңарбы? Тапкан болсоңор, мен да жообун айтып коеюн силерге. Мунун жообу жамгыр. Жаратылыш кубулуштарына кандай өзгөрүүлөр кирет? Булар жөнүндө биз айтып өттүк. Кана мага айтып бергилечи. Эми болсо үй тапшырмасына кайрылалык. Алма дарагы кантип өсүп жетилет? Ал боюнча силер кыскача аңгеме түзгүлө. Алманын ичинде эмне бар? Аны да мага айткылачы. Алманын сүрөтүн тартып, мага жибергиле.
Сак саламатта болгула балдар. Кийинки сабактарда жолукканча.